Бүтүн Кыргызстан партиясы жалаң ошондой азаматтардан курадык. Мен сиздерге бир четинен тааныштырып кете берейин. Биздин партиянын курамында кимдер бар? Сиздер деле угуп бүттүңүздөр, көрүп атасыздар. Бирок КТР, ЛТР, ЖТР, БТР ал ТРлерден чыкпайбыз биз. Мына мен оң жагымда бир жылы 2000 жылы Кадам жайда шайлоо болуп атканда келип, ушунда эл менен жолугуп атканда айттым эле. Биздин туу тутуп көктө жанган жылдызыбыз бар. Ал Исхак Разаков. Биз кыргыздар эле эмес, өзбектер дагы, тажиктер дагы, орустар дагы бирдей сый урматка ээ болгон Исхак Разаков деп. Бул кишинин аты кандай улуу ат деп. Экинчи ошо кишинин шакирти дейбизби? Ошо кишиден үлгү алган дейбизби? Кыргызстанда эң тазалыктын символу болгон, тазалыктын белгиси болгон менин атам Раматылык ушунтип айтып калчу эле. Абсамат Масалиевич пайгамбарга таандык мүнөзү бар ушу кишинин деп. Бир кишиге же бир жаш балага бир кыйкырып сүйлөгөнүн укпадык биз. Бакырып сүйлөгөнүн укпадык биз. Үн көтөргөнүн укпадык. Же болбосом сен деп көкрөктөн түрткөнүн көрбөдүк биз. Мен ошо киши менен 10 жыл бою күн түн алдыңыздарга нечен жолу келгенбиз. Президенттик шайлоо 95-жылы ушул Лейлектен баштаганбыз. Эсиңиздердеби? Жерге түшүрүп койгон ошондо дагы. Убакытты утабыз деген. Ошону менен кордук. Ошону менен бизди конок үйүнө киргизбей, конок үйүнүн бүт ичиндеги жанакы ажатканаларга мык кагып чыгышкан. Сууну өчүрүшкөн. Жарыкты өчүрүшкөн. Биз караңгыда ошол жерде баякы шам чырактарды жагып алып жатканбыз. Эртеси туруп алып, сайга түшүп, сайда бири-бирибизге күзгү кармап, сакалыбызды алганбыз. Мана ошол кордуктарды көрсөткөн ошол кезде дагы. Ошол кордуктарга биз ушундай жооп бергенбиз. Баткен областы. Баткен Leylek rayonu 8% бергенсиздер. Мына ошол улуу инсанды, эки улуу инсанды атадым, э? Экөөнүн кошсу Исхак Разаков менен кошсу кандай инсан болот? Алип болот, баракелде. Исхак Масалиев. Мына ошо киши 6 жашар кези болсо керек, барып ошо Исхак Разаковичтин колуна суу куйганда үйүнө алып барган экен, бир куюм чай ичиңиз деп. Абсамат Масалиевич, ушу Исхак Абсаматович колуна суу куйган экен абдесте менен. Атын ким десе дейт, Исхак деп жооп берди дейт. Чочуп кетти дейт, Абсамат Масалиевич айтат. Жана Исхак Разаков чочуп кетти дейт. Кандай деп сурады дейт. Мен уят болуп кеттим дагы, аксакал, сизден уруксат сурабай коюп койдум атыңызды. Капа болбоңуз дедим дейт. Десем анан бул Исхак дегенде анан мындай башынан сылап коюптур 2 жолу. Жолу сылатып алса, мүмкүн депутат эмес. Адамды, ар бир адамды, айрыкча жигитти ушундай оор кырдаалда кандай кадам таштаганы ушул элге белгилүү кылып коет. Мына ушул Түрсүнбай деген жигит. Бир Түрсүнбай сотко берди, экинчи Түрсүнбай кыйкырып турду ошол жерде. А бул жерде биздин бүтүн Кыргызстандын активистерден бери активисттер. Анан рахмат. Ушул жактын колуну жок. Колундарды мен көп жакшы көрбөйм. Керим мырзаны таанысыздарбы? Тааныштырыштын кажети барбы? Мына ушул келешибизге, кетишибизге аябай чоң көмөгүн көрсөтүп жүргөн азаматтардын бири. Эмнеге? Караңыз. Биздин Leylek районунан
16 partiya bolsa, 16 partiyada bardык жерде талапкерлер болса керек, Мына көчөдө илинип тургандар ошол талапкерлерби? Илинбеген биздин бир кызыбыз бар. Кызыбыз Чимкенттен болот. Илинип тургандар канчанчы турат билбейм. Айгүл биздин бүтүн Кыргызстандан 4 болуп турат. Демек кем депутат деп койгула. Кудай кааласа. Эмне үчүн биз Лейлектен бул сапар ушул кызга токтоп атабыз. Эмне үчүн? Биринчиден, көптөгөн жылдар бою биздин партияда абдан бир берилген инсан катары иштеп жүрөт. Экинчиден, мына жерде энелер, жеңелер, карындаштар отурат, аяштар отурат. Эркектер капа болбогула. Аялдар туруктуураак болот. Тапкан тутканынын баарын 4 күнгө ташыйт. Үйдө жакшы эле нерсени көрүп турасың, бир күн карасаң эле жок. Барсаң кайнатаңдын үйүнөн табасың. Мына ушул эң оор абал биздин Лейлекте. Чегара маселеси оор, суу маселеси оор, жумушсуздук маселеси оор, мыйзамсыздык маселеси оор. Мына Курсан мырза 9 жыл менен контрабанда маселеси оор. Мына ушул оор жерге туруктуу болгон, ушул жерде чоңойгон, ушул жерде киндик кан тамган, ушул жерде топурак кечип, жакшысы дагы ашырып, жаманын жашырып, кыз балдар ушундай болот. Ушул кызды көтөрөлү деп, ошол 4-орунга кыздардын ичинен 1-чи кылып коюп атабыз. Бүт тапкан тутканын ташысат, Лейлекке ташысын деп. Мен ушуну менен сөзүмдү, кириш сөзүм бул. Мен көп сүйлөбөйүн. Ансыз деле ошол телефонду бассаңыздар деле сүйлөп атам. 11 жыл эмес, 25 жылдан бери сүйлөп келатабыз. Мен 25 жыл баштагы сүйлөгөн сөзүмдү азыр ушул телефонго жүктөптүр. Мен Аскар Акаевичке кайрылып аткан сөзүмдү. Эми жазып атат. Аттиң ошондо укпаптырбыз. Аттиң ошондо түшүнбөптүрбүз деп. Аттиңдер көп. Биз ошол жылкы сөзүм ошол. 30 жаштагы Мадумаров ошол. Жаштарга орун бошотуш керек деп. Биздин 1-ондукта 4 жаштар мына Айгүлгө окшогон. 25 жаштагы дагы бир кызыбыз бар. Орозайым Нарматова деген. Ошону Москвада, Россияда жүргөн. А мына жерде ар бир үй бүлөдөн бар бирден кыз, бирден бала. Ошол сыртта жүргөн жигиттерибиз, кыздарыбыз кайрылып, бизге ошол Орозайым Нарматованы, Мирлан Ураимов деген жигитибиз бар. Тынымсыз ошол жактагы кыйынчылыктарды сиздерге жеткирип турган, сиздерге кайрылып турган. Мына ошол экөөнү биздин катарыбызга коштук. Нарматова 8-чи болуп баратат. Эмени истетиңиздер. 10-дуктун ичинде 4 азамат 35ке чыга элек 25-26 жаштагы жигиттер, кыздар. Бул кайдагы аксакалдар дейт. Аксакалдар деселе Масалиевди, Кадырбековди, Субаналиевди, Мадумаровду, Асановду көрүп атат. Жок. Абсамат Масалиевич айтты эле, биз жигитпиз али деп 70ке чыкканда. 70ке чыкканча дагы бизге канча коомпушук. Көп жылдар бар дагы, Аллах насип кылса. Мына 78ге чыккан Джо Байден дүйнөдөгү 1-чи өлкөнүн президенттигине талапкер болуп баратат. 78де. Азыр мына жерде жолдон тосуп бизге да сүйлөй кетиңиз дегенден Раватта бир киши сүйлөп атты, аябай сүйлөп атты. Мен айттым, сиз аксакал туура айтып атасыз деп. Канчага чыктыңыз десем, 50ге дейт. 2 дедим анан. Biz жашпыз, biz жигитпиз дегендей. Тажрыйба керек. Бардык жерде тажрыйба керек. Менден 4 жаш кичүү кезинде Исхак Разаковичти кызматтан бошоткон экен. Менден 4 жаш кичүү кезинде. Исхак Абсаматовичтен 3 жаш кичүү кезинде Абсамат Масалиевичти кызматтан кетирген экен. Натыйжада эмне болдук? Натыйжада тажрыйбасыз, өлкөнү башкарууга жөндөмсүз
kişilerdi götüre verip gelip bugünkü oturgan yerimiz uşul. Bizge tecrübe gerek. Ak karanı bilgen, kitap okuy algan, arpa menen buğdaydın ayırmasını bilgen. Mına uşunday azamatlar gerek emes be? Mına jerde oturgan janakı 65'ke çıkıp kaldım, 70'ke çıktım degen aksakallar sizlerge gayrılıp atam ben. Jigit sizler, kalp ele kartaya verbegiler. Dağı Allah nasip kılsa aldıda jasay turgan işlerimiz көп. Bizdin katarımızda janakı ayttım, general Suvanaliyev бар. Мыйзамдардын аябай чагып, семичкедей чаккан Ишенбай Кадырбеков деген бар. Bizde değerlik 18%ga jakını жалаң ушул 35ке чейин 35ке чыгалек жаш жигиттер кыздар бар. Bizde 16% ayalдар бар. Bizde 16% başka uluttun öküldörü var. Özbekleri var, Tacikleri var, Orusu var, Dunganı var. Biz bütün Kırgızstanbız. Biz tündük düştük emesmiz, batış çıkış emesmiz. Biz uru emesmiz. Biz leylek bakkenç emesmiz. Biz bütün kasiyetli Kırgızstanbız. Mana uşul bütünlüğümüz kutlu olsun. Rahmat. Yeni sözlü aksakaldaştırıp bere vereyim men. Sorularımızlar olsa kıska жазып берсеңиздер болот. Ошол баягы телефонду бассаңыздар эле биз чыгабыз, биз сүйлөп атабыз. Башка партиялардай болуп, моминтип 30 күнгө чыгып, гүлдөп сиздерди карап турбайбыз. Кышында дагы, жайында дагы кайсыл учур болбосун, биз сиздер менен бирге болгонбуз. Аллах насип кылса, ар дайым бирге болобуз. Рахмат. Азыр сөздү Исхак Абсаматовичке берели. Рахмат, Алихан Кимсанбаевич. Урматтуу калайык калк. Мен Алихан 25 жыл мурда Абсамат Масалович менен ушул жерде кыштын күнү келип, шайлоо мезгилде айрым аксакалдар эсиңерде бар. Ошол жерде 98% калк доош бергенде Бишкекте жеңишти уурдап кетип, Аскар Акаев кыйшык отуруп, аягында кыйшык жол менен кетти. Качан элден доошун уурдаган учур болгондо убакыт тез эле өтүп кетет, жоопко тартылат. Качан эл менен азылдашып калып сүйлөп, элди алдап жүргөн башчылар дайыма кызматтан кетет, өз ыктыяры менен эмес. Мамлекетке батпай калат, элине келе албай калат. Биздин тарыхыбыз ушул болуп атат. Бүгүн чоң күрөш болуп атат, тандоо болуп атат, шайлоо болуп атат. Теңдик жок. Мели ага биз көнгөнбүз. Эч качан теңдик болгон эмес. Бийликке жабышып алып, мына бүгүн Балача партия бийликтики деп айтып атат. Келе жатып, ноокаттын белинде таш менен тизилген СДПК деп көрүп калыпмын да. Бакыштар албай коюптур да. Кандай СДПК? Ага чейин Алга Кыргызстан деген партиянын сүрөттөрү баягы ноокаттагы магазинге жабыштырылган болчу. Бир аз убакыт өткөндөн кийин Ак жол деп жазып коюптур ошол экен. Кийин СДПК деп жазып коюптур 5 жылдан кийин. Мына бүгүн кетип баратсам Биримдик деп жазып коюш керек. Анан мен сурадым соодагерде. Сен ушунчалык партия алмаштырып атасың. Жок ака дейт. Күн тийип атат, ушуну жаап койсом көлөкө болуп калат дейт. Биринчиден, экинчиден дейт, анча-мынча милицияга налоговый келбей калат дейт. Ал бечара тиричилик экен да. Сиздерге келатканда бир топ жакшынакай сулуу жигиттерди сүрөттө көрдүк. Кыздарды, жигиттерди көрдүк. Мындай турмушта чында алар мындай кооз эмес, сулуу эмес. Бирок силер үчүн даярданып туруп, макияж кылып, кирпиктерин тырмап, сакалдарын алып, беттерини бет жак менен майлап, жакшынакай ушундай жаңа төрөлгөн балада сиздердин алдыңызда чыгып атат. Бирок мен ишенем, эл эч качан сүрөттүккө маани бербейт. Жакшы жигит топтой аласыңарбы? Эч качан. Ким топтойт? Биринчи кезекте байлар. Экинчиден, жанагы ар кандай себептер менен ошол бийликке барыш үчүн чектөөлөр болуп атат да. Демек, жөнөкөй элдин өкүлүнү шайланбайт. Бүгүн Кыргызстанда бир экеле саналуу партия бар. Түзмө-түз жөнөкөй адамдын пикирин айткан партиялар. Болгондо да шайлоого бир ай калганда эмес. Алихан
жылдан ашып bir бағытта туруктуу пикирин айтып атат. Жанда эмеспи? Бирдей. Бул жерде сын пикирдин айырмасы бар. Эртең шайлоонун алдында калган 15 партия баардан келет. Бүгүн кыйын болуп атат. Мен мындай кылабыз, тигил иштебейт. Айланан сен жогорку кеңешке отурганда эмне айтпадың аны? Сен эмне үчүн өкмөттү колдоп аткансың дайыма? Сен министр болгондо эмне үчүн иштеген эмессиң? Сен вице-премьер-министр болгондо эмне үчүн муну аткарган жоксуң? Демек, ал сиздерге айтылган жомоктор bir gana maksatı menен. Sizler kolda bersenizdер, дагы 5 жылга биздин бийлигибизди бекитип бергиле деген мааниде. Бийлик менен элдин ажырыгы чоңоюп баратат. Бул жакшылыкка алып келбейт. Эмне болсо да, кандай болсо да жогорку кеңеште азчылык болобу, көпчүлүк болобу, эки түрлүү пикир болуш керек да. Адакан айтып кетти башында. Биздин командабызды шайлоо комиссия мыйзамсыз алып таштаганга аракет болду. Бирок сот бар экен, жеңип чыктык. Биринчи кезекте сиздер жерлерде кайрылуу жасап туруп, митингдерди өткөрүп, айрым жерде чайканада отуруп 5-6 аксакал отуруп видео обращение жасагансыңар. Токтоткула, андай кылбагыла. Жакшылыкка алып келбейт. Балким ошону эске алып туруп, туура чечим чыкты. Кандай болсо да биз күрөшкө чыктык. Эмне үчүн бүтүн Кыргызстан? Бүгүн Кыргызстанда бир гана ушул партия жөнөкөй адамдын кызыкчылыгын коргой турган партия болуп атат. Ал эми биз коммунисттер партиябыз. Биз өзүбүз катыша албай калдык, ар кандай себепке байланыштуу. Бирок анан Адакан келиң саке чоң бололу деп айтканда мен эстеп кеттим. 1995-жылы жап-жаш Адакан Кирсанбаевич Абсамат Масалевичтин жанында ушул жерден баштап мен кошуп кетет элем. Гостиницанын баары жапкандан кийин сынган айнеги жок автобуста паяльник менен бутун жылытып түштүккө кетишкен. Вакыт өтүп кетти. 25 жылда көп киши кетти. Аксакалдар аркы дүйнөгө кетти. 1 миллионго жакын адам кетти. Алардын ордуна ошол мезгилдеги 10 жашар балдар 35ке чыгып калды. Башка системада тарбия алды. Көпчүлүк биздин туугандарыбыз чет өлкөдө иштеп жүрөт. Башында сураганда балаң каякта иштейт десем, стройкада деп коет эле. Андан 5 жылдан кийин уялбай эле айтып калды. Идиш аяк жууп жүрөт, көчө шыпырып атат депчи. Башында бар экен, стройкада деп койгонбуз. Туурабы? Уял. Караса уят жок экен да. Уялбаш керек экен да. Эми ошол биздин мигранттардын укугун коргош үчүн бир гана Адакан Мадумаров ушу 10 жылдын ичинде 5-6 жолу барып келген. Жолугушуп келген, алар менен сүйлөшүп жүрөт дайыма. Бийликте эмес, премьер-министр эмес, министр эмес, депутат эмес. Ойлоп көрсөңүздөр эмне зарыл деп коебуз. Демек күйгөн адам ушундай акыбалда деле бийликте болбосо деле күйгүп аралашып жүрүш керек. Ошондуктан урматтуу туугандар, мен сиздерди чакырат элем. Биз 25 жыл мурда болгон окуяны эстеп кеттик. Ошону кайрадан элестетип, доош берсеңиздер, бүтүн Кыргызстан командасына колдоо берсеңиздер, биз иштеп беребиз. Рахмат. Мен муну кызыбызга сөз берердин алдында шашып аткан азаматтар болсо керек, суроо бериптир. Мен кыска жооп берейин. Акком карьерасы боюнча суроо берип атасыздар. Биринчи суроо деп ушуну берип атат. Экинчиси интернационал максат жолу боюнча суроо берип атат. Үчүнчүсү чек ара маселеси боюнча мен кыска жооп берем. Биз буйруп барчу жерге барганда бул маселелерди ошол деңгээлде көтөрөбүз. Экинчиси азыр мына биздин элдик генералыбыз чек ара боюнча өзүнчө жооп берет. Бюллетенди санаш керек, ар бир айыл өкмөттө дейт. Бюллетенди санаш керек, сөзсүз түрдө санаш керек. Себеп мына немеде шайлоо бүткөндө баягы колуңуздарга карматып койгон нерсени чуркап кол санак деп турушуңуздар керек. Кол санак, андан кийин ошого колду койдуруп, мөөрдү бастырып алгандан кийин Бишкекке жеткенче дагы, башкага жеткенче дагы эч ким өзгөртө албайт. Өз тагдырыбыз өзүбүздүн колубузда туугандар. Кандай кааласак ошондой болот. Мына ишенимдүү киши болуп, байкоочу болуп отургандар ошону баса белгилеп мен сиздерге эскертип койгум келет. Элдин берген доошун уурдатпасаңыздар. Уурдатпагыла, колуңуздардан келет.
Мектептерге адеп сабагынын ордуна иман сабагын киргизип берсеңиз дейт. Иншаллах ушул күндөргө жеткирсе, менин максатым ушул. Мыйзам биринчи орунда эмес, иман биринчи орунда туруш керек деп какшап келем. Иман биринчи болуш керек. Себеп караңыздар, имандуу өлкө болсо, имандуу адам уурдабайт, калп айтпайт. Имандуу адам бирөөнүн акысын жебейт. Имандуу адам гыйбат кылбайт. Имандуу адам бирөөгө акарат келтирбейт. Мыйзамың жок болсо деле, караңыз, бизде ыймансыздык болуп атат азыр. Мына 5 убак намаз окуйт деген азаматтарыбыз бирине бири айтып берип атат. Кимдин стаканы канчалык экенин. Кыргыз, тажик мектепте көп өзгөртүүлөрдү киргизебиз буюрса. Ишенип коюңуздар. Мына ол коммунисттик партиянын кезинде мектептер кандай иштесе, мен сиздерге 2011-жылы келип, артка кайтабыз деген уран менен келгем, эсиңиздердеби? Артка кайталы деп. Мени ошондо түшүнбөдүңүздөр. Эмне үчүн баары алдына чакырып атса, Мадумаров артка чакырып атат. Артка деген сөз, мына ошол коммунисттердин мезгилиндегидей мектеп, бекер мектеп. Коммунисттердин мезгилиндегидей бекер дарылау. Коммунисттердин мезгилиндегидей мына чабандардын балдарына бекер кийим берчү жатак мектептерде. Мен сыймыктанам, суктанам, өзүмө өзүм. Өтө сейрек. Бирок ушул учурда сыймыктанам. Эмне үчүн? Исхак Разаков кезинде жаш балдарга мектепте бекер тамак берем деп кызматтан кеткен. Кызматтан ушун үчүн кеткен. Ошондо Хрущев сураган экен. В отдельно взятом государстве хочешь построить коммунизм деп. Сен өзүңдүн гана республикаңда коммунизм кылгың келеби деген. Ошого Разаков ушундай кылып атат деп, артынан жазгандардын баардыгын карап чыктым. Бүт кыргыздар жазган экен. Ушак менен. Азыр биздин артыбыздан дагы аңдып жүргөндөрдүн бүтүндөй баары кыргыздар. Мен айтам, мени тартып жүргөндөр, бизди бул жерге келди, ал жерден кетти деп Бишкекке кабар берип аткандар, биздин аңдыгандай кылып чек араны аңдысаң аябай эл ыраазы болот эле. Аллах Таала дагы айтат, чек араны кайтарып турган көз тозокко харам деп. Бирок булар биздин артыбыздан жүрөт. Бизди аңдыйт. Биздин ичибизден душман издейт. Мына 95-жылы дагы мен эсимде бар. 98-жылы Ошто чоң жыйын өткөрүп, Аскар Акаевич келгенде ушундай деп, эл кайрылган, аксакалдар кайрылган, активдер. Жана жерди, колхоз совхоздорду жоготуп аткандар. Сиздердин да азыр эсиңиздерге келет аксакалдар. Аскар Акаевич деп чыгып сүйлөгөн бирөө трибунадан, Ошто активдер. Анда баткен бир область элек ЗОЖ менен. Абсамат Масалиев менен Адахан Мадумаровду камасаңыз эле эл тынчыйбыз деген. Ким эстеди ушуну? Бар бесиңиздерде. Кана ошол азаматтар бүгүн? Биздин айтканыбыз чындык бекен? Мына ошол талкалоо жолунун натыйжасында бизде 1 миллион жигиттерибиз, кыздарыбыз бөтөн жерде азыр Исхак Абсаматович айткандай пол жууп жүрөт. Чегара боюнча протокол жөнүндө орто боз дейт. Менин Мамат акам жакшы айтып берди эле муну. Ошого мен азыр да жолдон келатып, баягы сыймыктанам дедим эмнеге? Ошондо Исхак Разакович ойлонгон, бүгүн 1-чи класстан 4-чи класска чейинки балдарга ысык тамакты 11 ай вице-премьер болуп, ошону ишке ашырып койгонума сыймыктанам өзүмө. 7 бала төрөгөн биздин келиндерибиз, жеңелерибиз баатыр болуп, орден тагынып отурушат, мен ушуга сыймыктанам. Ал мыйзам менин мыйзамым. Мына Россия, улуу Россия, бай Россия бизден 15 жылдан кийин, биз 2005-жылы киргиздик 1-сентябрда. Булар 2020-жылы 1-сентябрда киргиздик. 1-чи класстан 4-чи класска чейин ысык тамак беришти. Көрдүңөрбү премияда? Ал мыйзамды кайдан алды? Ал мыйзамды элестеткиле, кыргыздардан алды. Мунун идеологу ким? Исхак Разаков. Мына урматтуу туугандар,
Biz bötön jakты карап эле жашабайбыз. Биздин тажрыйбаны бөтөн башкалар ала турган деңгээлге жеткенбиз. Кыска мезгилде. Biz ушул мезгилге чейин өкмөттөн бир момундай бир калем алып көргөн эмеспиз. Албайбыз дагы. Алдырбайбыз дагы. Ошон үчүн коркот бизден. Лейлеке кош келипсиз адаканага. Эне тилибиздин баркын кетирип салышты дейт. Өзүбүз кетирип атабыз да. Кыргыз тили ишенип коюңуздар. Бизге керек. Өзүбүз сүйлөбөй атабыз да кыргызча. Кандай дейсиздер? Лейлек өзүнүн тили менен сүйлөйт. Acayip tilimiz var ha. Juda nazik tillerge kiredi. Onun için gelingizler, bayağı bunun barının kesepeti kitap okuvagandan çıkat. Mektepte mıhtı okuysunlar dağı, adabi tildile. Anan köçüge çıkkandale. Şo dep koyup. Her bir nerse koz boluş gerek. Keremet boluş gerek, körküm boluş gerek. Til oşondoylordan. Maga başta aytат эле тили бар деп. Жалаң тили жоктор бар болуп, жогорку кеңешти көрүп атасыңар. Аман болсун. Кудай буйруп парламентке келип премьер-министр болсоңуз, референдум жарыялап, депутаттардын санын кыскартып, президенттик башкарууга алып келе аласызбы дейт. Биз муну 10 жылдан бери айтып келатабыз. Эгер бүтүн Кыргызстандын программасын карасаңыздар, бүткүл эл тарабынан шайланган президент bir yıl vakti hükümetin başında olsun deyip keleyatам ben. Bizge Kırgız hükümetinin gereği yok. Prezident var mı? Hükümet özün başkar. Özün başkar, özün kerk başından cevap ver. Anan deputatlardın sanı 60'tan aşbaş gerek. Ekese kıskartışımız gerek. Hem karаңыз, biz 35 bolup tele iştegen biz. Birinci varganda 35 ele. Andan keyin 60 boldu. Menimçe 60 yetişti. 60 menen 70'tin ortası Kırgızstanda. Bирок депутатты партия эмес, депутатты түздөн-түз ел шайлаш керек. Ленин 3 уран таштаган революциянын алдында. Эмне деп? Завод, фабрикалар жумушчуга, жер дыйкандарга, элге тынчтык, советтерге бийлик деп. Советтер деген кимдер болгон? Бул эл болгон. Эл шайлаган совет ошолор башкарсын деген. Биздин ураныбыз дал ошондой. Биз областтык кеңештерди, райондук кеңештерди кайрадан калыбына келтирип, жогорку кеңештин депутаттарын түздөн-түз эл шайлаш керек. Момундай болуп, тишин агын көрсөтүп, жылмайып тургандарды эмес, арабыздан жүргөндөрдү шайлашыбыз керек. Ошондо парламент элге жакын болот. Ушул кыскача суроолор узарып кетпесин. Бизде иштеген жерибизден паспорт сурап жатат. Бербең. Алып бүттү, өзүңөр берип бүттүңөр. Силер бирдеме бердиңер, алар силерге бирдеме берди. Насиясыны, каганыны 4-үндө аласыңар. Өзүңөр да, туугандар, айланайын, садакалар, өзүңөр. Коррупциянын башы ушул жерден башталып атат. Аттестат жазганда жалган аттестат берип атасыңар. Оорубаган кишини оорду деп жазып атасыңар. Же сотто тынчтык жок, чындык жок. Же акимде жок, же министрде жок, же депутатта жок. Эмне үчүн ушул жерден башаты элден башталып атат? Караңыздар. Менин Бишкекте жашаганыма 30 жыл болду. 30 ай баштагы баргандар пентхаустарга чыгып кетишти. Акыр акыретти ойлобойлубу? Алганыңда арам, бергениңде арам, акыретте тозок, жоом чатак деп какшап жүрүп чубак ажыда кетти го. Кулагыбызга кирбей атпайбы туугандар? Укпай коюп атабыз го. Шайтан жеңип кетип баратат го бизди. Напсы бала жеңип кетип баратат го бизди. Эгер напсыбызды тыйган болсок, көчөдө момундай болуп ырсайып турган сүрөттөр келбейт эле. Ошолор билет. Силер барасыңар, кетесиңер, паспортубузду жыйнап атат. Жыйнабай кой. Эмне үчүн чөпкө чык десе чыкпайсың? Эмне үчүн азан чакырып намазга кел десе келбейсиң? Эмне үчүн уурлукту токтот десе токтотпойсуң?
Emne üçün жалған сөйлебей десе сөйлейсің. Emne üçün паспорт жинаса эле барып bir атанын балдарындай тизилип калып атабыз. Напсы дагы. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: эки жактын ортосун таза кармасаңар, эки буттун ортосун таза кармасаңар, бейишке мен кепилмин деген. Бирок ушу эки жерди сактай албай атабыз го. Жутунуп турабыз го. Неме алып келдиң деп. Паспортты жазса дагы бюллетендеги шайлоо өтө береби, болбосо иштен кетесиң деп атат. Кайсы ишиңиз бар кыйраткан, айтыңызчы. Сизди мектептен айдап, эмне ал өзүнүн аялын иштетеби келип? Мектепке мугалим таппай атат, кайланайындар. Кимди иштен айдайт? Кайсы иш бар? Келгиле. Директорден корком дегениңерге ишенбей. Эчекелер, кууланбайлы. Керек болсо кайнатаңарды деле стойка смирно коюп коюп атасыңар. Анан директорден коркосуңарбы? Күйөөңөргө өрмөлөп кирип өрмөлөп чыгат. Эми шылтоонундагы азыраак издеш керек да. Кандай дейсиңер, же калп айтамбы? Менин үйүмдө 2002 жылы 25 000 сомго алган мыйзамсыз дейт. Аким, өкмөт, айыл башчы баш болуп 90 жаштагы энем, балдарым, үч неберем болуп көчөдө калдык. Кудай кааласа сиз парламентке барсаңыз, мен Лейлек районунун Кулунда айыл өкмөтү интернационал номер 3 үйдүн ээси Элибаева Курсанай дейт. Курсанай эже, мен ушул катыңызды сиздин Айгүлгө берем. 4-үндө Кудай кааласа бул киши депутат болуп шайланат. Иншалла 2 жуманын ичинде парламентке кирет, мандатты колуна алат, учуп келип, сиздин үйүңүзгө барып салам берип, сиздин маселеңизди чечет ушугуз. Кудай кааласа. Мен ушундай жооп берейин. Эми сөздү Айгүлгө берели, Айгүлдөн кийин анан биздин элдик генералыбызга беребиз. Макулсуздарбы? Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Лейлек сүлүктүү жергесинин тургундары, эли журтум, тууган урук, тааныштарым, баарыңыздарга чоң рахмат. Биринчиден эле баса белгилеп айтып коеюн, канчалаган тоскоолдуктар болуп жатканын бүгүн мен Адахан Кимсанбаевич ушул саясатта канча жылдан бери жүрсө, тоскоолдуктардын, кыйынчылыктарды жанында жүрүп сездим эле, бирок мен бүгүн чоң күрөшкө аттанып жатып, жон терим менен бүгүн сездим. Кайсы жерге барып уюштурбай эле чогулуштукка ушул киши келет деп айткан сайын ар бир кишинин эмоциясын бийлик тараптан да, эл тараптан да көрүп жаттым. Бүгүн өзүңүздөр мына көпчүлүгүңүздөр билесиздер, бул жерде Уна базарына деп элди чакырттык элек. Уна базар ушул чогулуштун астынан гана мына 1 саат калганда Уна базарынын жетекчиси дагы кандайдыр бир себептерден жолугушууга мүмкүнчүлүк бербей койду. Стадионду дагы белгисиз бир себептердин артынан бере албайбыз деп жооп кайтарышты. Бирок элдин жүрөгүндө бар партиябыз, элдин ишениминдеги бар партиябыз, Кудайым буйруп, биз жогору жакка келсек, мен сиздер менен эл арасында болуп, сиздердин көйгөйлөрүңүздөр менен чогуу болгонго аракет кылам. Биз башка партиялардай болуп, асман менен айды, жер менен тоону алып беребиз деп мактанбайбыз. Мен башкачалардан өзгөчөлөнүп, ушул кишинин тартиби менен, ушул кишинин мыйзамы менен, ушул кишинин ыйманы менен тарбияланган кызмын. Мен ушул киши кандай мыйзамга, кайсы тарбияга, кайсы багытка жумшаса, эли журтумдун алдында башыңыздарды жерге калтырбай иштеп бергенге аракет кылам. Сөздү ушул жерден бир аз болсо да кыскартайын. Келген конокторубуз алыстан келди. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө, ар бириңиздердин эшигиңиздерге барып, калган акыркы 15 күнүмдү сиздер менен баарлашып, көйгөйлөрүңүздөрдү укканга аракет кылам. Ассаламу алейкум, урматтуу лейлектик туугандар. Кылым карыткан кыргыз элибиз эч качан куру болгон эмес. Элибиздин башына караңгы түн түшкөндө өзүнө эмес, коңшуларына, башка мамлекеттерге дагы жерине,
elini korgой turgan batırları bolgon. Akılman oyçuldары bolgon. Бүгүнкү күнү да ошондой. Кыз сайкалдары болгон. Мен айта кетсем, бул БШКнын иштеген мүчөсү Атыра бир кол чабуулар. Кай жерлигин да билбейм. Экинчиси Свердлов район соту бизди кайрадан бүтүн Кыргызстан партиясына туура чечим кабыл алып берип, 6 сааттын ичинде кеңешме өткөзүп туруп, чындыкты биз тарапка ыйгарган үчүн Анара деген кызга бир кол чабуулар. Ошону менен бирге элибиздин арасында 3 өтө начар касиет бар. Бул биринчиден кошоматчылык, эки жүздүүлүк, анан көрөлбастык. Бул кыргыздын душманы кыргыз болот. Чыган жигиттерди дайыма басман. Бирок айтып кетти аса Адакам Кимсанбаев. Биз кеч баштадык. Туугандар, бизди кайра сотко берген БШК ыраатчылык билдирем төрагасына. Бардык инилериме дагы. Эмнеге дегенде бир жуманын ичинде биз күн сайын болоттой курчудук. Буюрса жараткан колдоп, эл колдоп. Биздин штабыбыз, биздин агитаторлорубуз. Мен ошондо дагы айттым, азыр дагы айтам. Ар бир кыргыз жергесинде жашаган ар бир атуулдун үйүндө, ар биздин сүрөттөрүбүз, ар ким ушул жерде турган элибиздин, жалпы элибиздин көңүлүндө, эң негизгиси жүрөгүндө сакталат деген ишеничтемин. Биз ачык айтышыбыз керек. Элге эмне жетишпейт? Элге бүгүн бардык элибизге үмүт жетишпейт. Жаркын келечек, завод, фабрика, көчөлөрдү же мост курабыз деп айтпайбыз биз. Биз келгенде мен айтып коеюн өзүмдүн атымдан. Кыска аралыкта 1 күн болобу, 3 күн болобу, жылдап эмес. Биринчи, границаны коруш. Жемкорлор, уурулар, контрабандисттер, кең байлыкты жегендер, анан көмүскө экономикана ким аралашкан болсо, бардыгы өз жайына кустуруп туруп, башка мамлекеттен бир тыйын албастан ар бирибиз жаркын келечекти курууга мен сөз беремин. Алардын бара турган бир эле жери бар. Башка жери жок. Мондай квадрат аянчада болот. Ал эми Баткенде өзгөчө мен билем, бул чегара маселеси. Азыр дагы суроолорду бериптир. Мен чегарачы болгон эмесмин, мен чегарачы болуп кызмат өтөгөм. Мен ушул жерде жүрүп 8 жыл, 9 жыл ички иштер орун басары болсом, 2011-ден бери 5 жыл ушу сиздер менен бирге болдум. Чегараны 5 колумдай билем. Бир максат. Ооба, бул кылдат маселе. Дипломатиялык жол менен эки мамлекет менен көрүш керек. Чечкиндүү болуш керек. Кыргыздын жери, биздин элибиздин жери, мамлекеттин жери 1 сантиметр дагы өтпөш керек. Буюрса биз келсек, бул маселени кыска аралыкта чечебиз. Темир немелер менен тосулат. Ооба, биз ынтымакта, достукта жашашыбыз керек. Но биз ушул жерде жашагандар тең ата болушубуз керек. Кимиси болбосун, вице-чеси болобу, губернатор болобу, өкмөт башчысы болобу, депутаты болобу, министр болобу, бакылдап сүйлөбөш керек. Биздин милдет негизги мыйзам жазып, мыйзамдын аткарышын көзөмөлдөө. Бирок жогорку кеңешке куда буйруп, сиздердин колдоңуздан баргандан кийин айтып гана калбастан биз аны жашатабыз. Сөзсүз түрдө. Же болбосо биз өзүбүз баргандан кийин көпчүлүк болуп, биз өзүбүз жасап беребиз. Кыска аралыкта. Бүгүнкү күнү эмне болуп атат? Урматтуу туугандар, бул жерде азыр Адакам Кимсанбаев күлкүлүү, ыйлай турган күлүү болуп атат. Биз 1 сантиметр калды жарга түшүүбүзгө. Эмнеге күлөбүз? Мына агаларыбыз отурат бардыгын эмен тагып. Ойлондук беле. 1,5 миң адам өлдү. Ош когалаңында 472, мен салыштырбайын. Ошол учурда комендант болгон. 1,5 миң адам кантип өлдү, каза болду. Кыйналып жүрүп. Ким күнөөлүү? Бир гана Кыргызстанда эч ким күнөөлүү эмес. Да. Ооба, туура айтасыз. Анан биз күнөөбүз бул жерде отуруп. Мен айта турган сөзүм 4 октябрь Кыргызстанда 2 жолу революция, ынкылап болгон болсо,
Üçüncüsü tinçlik yol menen 4. oktyabrda boluş gerek. Egerde biz Cırgal Jaşooda çegara çeçilse, balam ilavasa, kıynalı ölmesek desek, oşonda teң ata olup tüylöşüp, mamleketimiz gülgösün desek, bütün Kırgızstan'ın jеңişi oluş gerek. Men emne üçün bu partiyaga geldim? Men bu jerde Atagam Kemsenbaş'ın boyuna, je süйлөгөнүн emes, жүрөгүнөн принципиалдуу bir kalıpta ketken üçün özümdün жүрөгүмө salıp men başka partiyalarda aytpay koyun. Özüm kalığım menen gelip süйлöşüp uşul jigitти men kolдоп жатам. Sebep degende bul eldik partiya. Sözsüz türde el arasından çıkan generallar eldik partiyanı koldoş gerek degen işenişten. Aram menen adaldın, ak menen karanın, abir menen baylıktın küreşi bolup jatkanda razı kıp uşul yerde avaz aytkanda sen taza bolsоң, men taza bolsоң, koğum da taza bolot degen yerde men aytkım gelbeyt sizlerge. Pasporttu toptab aldı, moğunda kıldı dep turup. Sizler turup, her biringer ülgü boluşuңar gerek. Oşonduktan şul yerden başlalıp oturat. Men toğluk işenem. Bir gana Batkende emes, bardıq oblastda, 2 şaharda 4. oktyabrдын bu bütün Kırgızstandın, Kırgız elinin, Kırgızstanda yaşayan başka ulutlardın jеңişi bolat degen işeniştemin. Bardыңыздар, aman bolуңуздар, бар болуңуздар. Hazır bir dağılal. Ece, bütölü hazır, bütölü anan. Bütölü. Kursan Hasanovka iyilaganlar köp Ece. Oşol iyilaganlardın göz yaşın kurgatalat beken biz dep. Bugün Kursan Hasanov'tun özünde iyilatabız dep atat. Ayt otpayım mı? Mına oşol başta İshak Absamatovич bilet jogorку kеңешке депутаттыкка талапкер болгондо, президенттикке талапкер болгондо ар кандай иши токтотулат, ал кишинин машинасын токтотулбайт, тинтүүгө алынбайт. А бул жигитке эрте менен берип атып, 18-inde сотко келесин дептир. 22-sinde сотко келесин дептир. Анан 25-inde сотко келесин дептир. Анан 2 октябрь соңку бул деген сөз элге барбайсың. Элге бардырбайбыз деген сөз бул. Мына ошол баягы ноктосун жулуп эркиндик каалап жүргөн тулпардай болуп атат. Эмне үчүн? Себеп мен барбайм, бүтүн Кыргызстанга кирбейм, Мадумаровду колдобойм, мен депутаттыкка барбайм десе, бул мунун деле маселесин жаап коет. Жана паспорт топтоп аткан эжекеге айтып атам мен. Бул деле маселесин жаптырып алса болот. Бирок адам эркин болуш керек. Эжекелер, агайлар, adam erkin bolmoyunca al baktısın sezbeyt. Жүрөк erkin bolsun. Anan jana bir joldan bir Bişkek'te ket bartıp bir söz esime kele kaldı da 4 sap. Bizdi en akırına çeyin karma olturup 15 partiya çüçü kulak tartıp bir kutu kalıp kalıptır. En sonku kutu. Oşol kutunu açıp karasa Номер 8. 8 деген maga aytat, бұл tüylüktün belgisi değil. Çeksizliktin belgisi değil. Bu keremet ekendi. Ama Kıtay'da, Kore'de 8 nomer alış için $1 milyon veretken maşinasına 8 nomer. Telefonuna 8 nomer alış için. Anan men aytıdan, karanızlar, kıynalı ekensizler. 16 partiya var. Tak ortası 8 eken. Üstünde aslında Karabay olturup öyle ortasına öyle kara etkensiniz de. Maşinadan bir 4 sap ırgele kaldı. Bilesizler ben ırcazam geldi. Bir canım ayabay açışkanda anan ayabay kokrogum kuanganda ırcazam. Buna şunday degen oy geldi. Karanızlar tapkanın egiz bolsun. Telegeyin tegiz bolsun. Takdırına büyüsün eğer tandağanın 8 bolsun da orada. Buna
taqdirimizni desek, sizge direktir taqdiringizni qurib bermeydi. Mına жерде oturabız, baldarımız dağı, Rossiyada жүргөн, Қазақстанда жүргөн, dişin kilin sorup, argандай korduktарды görüp, жашап, sizlerdi bağып atkan hökümet emez. Sizlerdi bağып atkan ошол baldarыңыздар. Sizlerdi bağып atkan mına gelgen talapkerler emez. Alardın bergen 2000 somu 2 günde çok bolat. Allah kança ömür verse közünüz jumulgança. Baldar kızlarımızga iman versin Allah'ım. Oşolor bağat bilip koyunuzlar. Düşünüp koyunuzlar. Baya Akayev'tin mezgilinden beri aytat ve pensiyonerler. Yemi biz Akayev deyibizde pensiya berip atpayбы deyip pensiyana balang berip atat. Akayev ketkenden keyin pensiya toktadu. Yok. Bermey kaldı. Berip atat. Bakiyev ketdi berip atat. Apicem ketdi berip atat. Atambayev ketdi berip atpayбы. Bu ketse de beri veret. Sebep al eldiki, eldin akçası al. Düşünböңүздөр. Usul berip atat dep. Yok. Emi sözdün sonunda. Samolyoттон келатсак, biz mına İshak Absamatovich 2 gün erте geldi. Aygül kızыбыз dagы 2 gün erте geldi, 3-4 gün uşul жерде жүрүп ketти. Баягы митинг болгондо кайра барды. Курсан Мырза экөөбүз учуп келатсак, leylектиктер көп келди самолетте. Бизге баратасызбы dedi, бизге сөзсүз барың dedi. Biz sizди каттуу колдойбуз dedi. Ben ayттым, чындап колдойсуңарбы десем, биз каттуу колдойбуз сизди dedi. Каттуу колдосоңор, мени чакырбай, убактыңар аябай аз калды. Башка жака баргыла. Biz келбесеңер да силер менен биз деп жардам бербейсиңерби dedim ben. Yok, gelsin депсиңер. Geldik. Бұл тамаша, бирок чындыгына жанаша. Biz birinci kadamdı ушул жерден баштаганыбыздын дагы жөнү бар. Biz eğer баягы 30 günümüz түгел болгондо ошол Коросонго барып, ошол жерден аксакалдар менен өткөндөгүдөй кылып, бир Куран окуп, бата кылып, бата алып, ошол жактан чыксак деген бир тилек бар эле. Же андай болбосо, мына алыста мусапир болуп, бөтөн элде бөтөн жерде жүргөн, Москвада жүргөн биздин кыргыз жигиттер менен кыздар менен жолугушуп, ошол жерден баштайын деген оюм бар эле. Бирок биздин жанагы айткандай, мына 11 күнүбүз уурдалып кеткенден кийин программаны кыскартышка туура келет. Болбосо 2 саат сүйлөп берем, билесиздер. Менчелик сүйлөгөн эч ким жок алдыңыздарда. Менчелик сүйлөп атканда эч ким жок телефонуңуздарда. Ошол эле сөздөр. Аллах иман берсин, инсап берсин. Көкрөгүбүзгө ошондой иман берип, инсап берип, келечегибизди кең кылып, жолубузду ачык кылып, зоонобузду бийик, рызкыбызды мол кылып, бөтөнгө кор кылбай, доско күркү душманга таба кылбай, Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбаган, желегибиз желбиреген, мамлекетибиз бакубат болгон, бай болгон, бөтөн бирөөнүн көзүн карабаган, бөтөн бирөөгө карызга батпаган, кыздарыбыз тепсе темир үзгөн жигиттерибиз бөтөн жердин ишин кылбай өз элинин кызматын аткарган бир жаркыраган мамлекетти курсак деген үмүт менен жүрөбүз. Ошол үмүттөрүбүздү жараткан Аллах кабыл кылсын. Эчен аксакалдарыбыз, эжелерибиз, апаларыбыз орозо кармап отуруп ыйлап бата кылгандар бар, дуа кылгандар бар. Мен каттуу дейт мени. Жок. Мен каттуу болом. Жок, бул кылыч менен башкарат дейт. Кылыч менен башкарам. Ал кылыч бийликке болот. Бийликтегилерге болот. Көкрөгүмдөгү мээрим менин касиеттүү элиме болот. Мен элиме ата эне болгум келет. Мен каарымды төксөм, кутургандарга төгөм. Камчымды иштетсем, кутургандардын башына иштетем. Кылыч чапсам, ууруларга чабам. Бирок карапайым калкка Аллах Тааладан сураганым ушул. Мээр бер. Мээр бер, айланайын, мээр бер. Менин мээрим элиме. Биз ушундай мамлекетте жашашыбыз керек. Ушундай күндөрдү жараткан Аллах көрсөтсүн, чогуу бололу, бир бололу, ар дайым бай бололу. Келгениңиздерге чоң рахмат. Дагы суроо бериңиз.
Çegara жөнүндө кысана салып жакшы таанып алып. Микрофону берип коюң. Бул киши ооруп калды уже. Атакан Кесепбаев өзүнүн атасына мына жол ачабыз деп максатта. Өзүнүн камбагал киши. Өзүнүн жолуну берди. Жолду берди да барып көрөсүздөр. Кийин дагы көрөсүздөр. Жолун берип өкмөттөр акчасын буга азыр акчаны берди. 200 миңден ал эме төлөйт. Суда төлөйт. Суда алат. Судасына төлөйт. 17 жылга оны 5% дептир. Азыр 5% дептир. Азыр бул киши оорукчан болуп калды, үйү жок, баласына бир жанакы көчөдөн үй берип койду. Ал канча миллиондогон акчаларга булар бийликтегилер сатып алды. Азыр бул киши ооруп калды. Аз келгенсе үйүнү сел алып турат. Сел алса жанындагы бир тиш доктор балага kanalga жол салдырып берди. Андан кийин азыр үйүнү коркуп дагы салдырат. Мында мына кыз бар эме, Курсан Асаныч. Мунушуну карап Айгүл экөөңүздөр чечип бериңиздер. Эми Атакан Кимсанбаевдин убагы жок болду. Экинчи суроо. Кече биз Максат айылын көрдүк. Азыркы убакта Атакан Кимсанбаев кон дарбиз анарларын сатып тажиктер отуруп алыптыр. Кече Максаттакылар ыйлап атат. Бизди барымтага алып туруп түндө алып кирип кетсе, жана Сапаралы дегенди бул жакшы иштейт, бийликке иштебей бизге элге иштейт деп Сапаралынын иштен алып бир баланы коюп коюптур дагы Сапараны коргойт эле даярды. Азыр кон дарбизин сатып кеңирип отурушат. Ал жерди ээлеп алыштыр. Азыр бүгүнкү күнү аким күнүгө чардап өтүп атат. Өкмөт өтүп атат. Акимдер жерди сатышыптыр, каалагандай Максатты сатып отурат. Чыр каяктан чыгат? Чыр аким бийликтегилерден чыгат. Курсан Асанович. Азыр биздин өтүп барасыздар, өтөсүздөр, кудай кааласа, колдоңуздар. Кийин мына мен ошону Чыркайда 3-секретарлыкка өзүмдү койсом, мына Бекмуратов айтат. Ай бу частныйбы билбейм. Өткөр албай, мени койдурбай, бийликтегилерге жамандап атып, бул иштебейт, сен чырчатак чындыкты алып келет деп мени койдурбастан, бул дейт, мен өзүм каалаганды коем, мен бул акимчилик, областтакылар мен чыгып калганмын, частный болуп калганмын. Могул жерде дагы урматтуу Лелектүү туугандар жазыптыр да, чегарачылар, милиция кызматкерлери де менин кесиптештерим мурунку. Булар кимдер? Булар дагы биздин балдар. Мен кыскача айтып коеюн, сын пикир болот иштеген жерде. Адыр эже. Булар дагы болот, сын пикир болот. 15 күн калды. Булар биз силердин балдарыңар. Баардыгы ушул жерде. Мен толук өздүк курамдын көбүнү билем. Мен ойлойм бул чыныгы патриоттор, анча-мунча кемчиликтер болсо керек. Бирок Атакан Кимсанбаевич айтты, бая жакшы айтып атат. Мен комментарий бербейин. Сайыздын убагында жакшы болгон деп. Реформаны урматтуу кесиптештер. Hukuk organlarında, kalgan судебный системада, başka ministrliklerde sözsüz reforma bulup, başkaça olup, azırkı zamanbap reformalar bulup, sözsüz türde. Anan, Ece siz aytkan boyunca, bu azırkı mesele, men oyluyum, 15 gün çıdasanızlar, cengiş bolgandan keyin, aldığınızga gelip durup, bu meselenin çeçildi demesi septeyiz. Rahmat sizlerge. Rahmat. Dagı mынау өзүңүздөрдүн уулуңуздар эки сөз сүйлөп берейин өзүмдүн элиме, өзүмдүн жериме деп. Ассаламу алейкум. Менин кичимекеним ушул Лейлек району тагыраак айтканда Айкөл айылынан болом, Мамыт ажынын баласымын. Ушул жерде турган 30га чыккан балдардын киндиген эсе болгон Рызванын иниси болом. Мени айтмакчымын ушул тааныбагандарга. Мына сиздер баятан бери ошол биздин лидерибиз Атакан Кимсанбаевдин сөзүнө күбө болуп, көп нерселерди чындык үчүн чыркырап канча жылдан бери айтып келатат. Сиздерге Исхак Разаков ушул киши негизичи ушуну колдоп бериңиздер, бүтүн Кыргызстанды колдоп бериңиздер. Ошол 8-номерди 4-октябрда биз бул жактан Айгүл экөөбүз койгонбуз. Ошол Айгүл экөөбүздү ушу бүтүн Кыргызстанда Атакан Кимсанбаевди колдоп бериңиздер суранабыз. Рахмат. Суранып, Сүлүктүү штабынын башчысы Жайнаков Руслан. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы дагы бир жолу урматтуу Атакан Кимсанбаевич, Сакмасали Саматович жана калган талапкерлерибиз. Мен 15 жылдан бери ашып кетти. Мына жерде Сүлүктүүдөн келдик. Мени менен 15 жылдан бери ашыгыдан түшпөгөн сайы чыкпаган кырык калбай, бүтүн Кыргызстанды колдоп келген сүлүктүүлүктөр ушул жердесиңерби?
Урматтуу агайын туугандар, мен сөзүмдү кыска эле кылайын. Мына Адахан Кимсанбаевичтин алдында турам, бетине карап айтайын. Адахан Кимсанбаевич, стадионго келгенде өткөн шайлоолордо мен президенттикке барбайын, эл сүйрөп чыкты деген сөздү айткансыз. Туура. Мен айтарым, Адахан Кимсанбаевич, сиздин артка кайтарга укугуңуз да жок, моралдык акыңыз да жок. Эмне үчүн? Себеп, сиз Лейлек жергесине келип кеткенден кийин мына ушул турган эл балам ушул жигиттей болсун деп балдарын бардыгын Адахан коюп жиберген. Бир кездерде Исхак Разаковтай болсун деп балдарын Исхак койгон болсо, азыр Адахан коюп, Адахандардын алды студент болуп жүрөт. Жалган айттымбы? Эми сөзүмдү улайын, ушуну бекер кылган окшойбуз. Эмне үчүн? Ошенткенибизден бери 2 телевизорың бар экен, холодильнигиң бар экен деп балдарга пособие бербей койду го. Жалган деңиздер, ак көз, кара көз турасыздар. Кийинки сөзүмдү улайын. Элдин арасында бузуку жок эмес экен, элдин өзү элге дагы ушул сыяктуу сөздөрдү айтышат. Эмне деп айтат? Канча жылдан бери ушул Адахан деле ээрчисиң, Адахан деле ээрчисиң, тилинен башка эч нерсе жок деген сөз айтылат бузуклар тарабынан. Арабызда турган болсоңуздар, мен айтамын. Мен дагы мына жерде турган кара чапан эл дагы атасы менен энесинен башканы ээрчибейт. Мына турган эл чындыкты ээрчип сиздин артыңыздан жүрөт. Сизден жаркын келечекти күтүп, сиздин командаңыздан өзүңүз айткандай ушул ботурайган бөбөктөрдүн эртең келечеги кандай болот экен деп сизди ээрчип жүрөт. Чындыкты ээрчип жүрөбүз биз. Андан тышкары кошуп кетейин кичине саясатты. Биз идеяны да ээрчип жүрөбүз. Идеябыз кайсы? Мамлекетке башчы керек, бир короо кой керек эмес. Башчы керек. Дөөш аалар менен сүйлөшө ала турган бирөө керек. Урматтуу туугандар, сүрдөп атам, кийинки шайлоодо ушул жерде араңыздарда хан бар окшойт. Калп айттымбы? Урматтуу туугандар, бир эле сөз айтам, бир эле сөзүмдү кошом. 6 миллион элбиз. 6 миллиондон бир аз ашыгыраакпыз. Анын 1 миллиону сыртта жүрөт. Мына караңыздар, Орустун кичинекей шаарынча эл эмеспиз. Бир шаар элди бага албай 1 миллиону сыртта жүрөбүз. Көрбөгөндү көр. Бул бир. Бишкектен бери чыгышты элестетиңиздер, чыгып келатасыздар. Сокулукка жетпей тоз гайы бар. Жогору жагыңызда Кытай заводу турат, кафель салууда. Перевалга бурулуңуздар. Кытай перерабатывающий завод ачып алган. Кытай иштеп атат. Карабалтырга кириңиздер, шаарча куруп алган. Перевалдан түшүңүздөр, Газпром турат. Андан бери келиңиздер, Түрк турат, Кытай турат, Казак турат. Айданайын кыргыз жигиттери барсыңарбы? Биз эртең бирөөдүн колунда иштейбизби? Иштебейбиз биз. Ийгилик. Рахмат. Күйгөндөн айтып атат, туура. Мына азыр бата кылабыз дегендин алдында дагы бир суроо келип атат. Раматылык Чубак ажы сиздин партияңыз менен парламентке аттанам дегени чынбы дейт? Эми чындыкпы дейт? Мен андай деп айтканын уккан эмесмин. Ал кишинин, бирок эгерде мен аралашсам, сиздин жаныңызда болом дегенин мен укканмын. Мен эч бир нерсени мындай бир кыйш айтып башкача кылып айта албайм. Ооба деп койсом бирөө кантип эме кылат? Жок. Жараткан көрүп турат. Эгер барсам, чечим кабыл алсам, мен сиздин жаныңызда болсом деп айткан сөзү чындык. Эми урматтуу туугандар, мындай кылалы. Бул жерде маселе көпкө чейин созулуп кетет. Түгөнбөйт. Эң соңунда айтарыбыз эле жакшылык болсун. Аманчылык болсун. Убакыт кенен болгондо дагы бир кененирээк олтуруп сүйлөшсөк болот. Жакшылыктар менен мына бала апааттардын баары кетсин. Мына таккандарыбыздын баары жок болсун. Анан бир оюн тамаша менен дагы отуруп сүйлөшөр күндөр келер. Айтышат, мына стадионду бербей койду, тиги машина базарды бербей койду деп.
görüne götürüp ketsin. Sizler elestettiңиздер, ойлоңуздар. Biz turgan жердин өзү борбор. Biz turgan жердин өзү төр. Biz turgan жердин өзү сый урматка ээ болгон жер. Иншалла касиеттүү жер болот. Ал стадионго өткөрүш үчүн тиги кишинин бир тууган балдары 4 партиясы келиш керек. Ошондон сүрүп деп. Мен өткөндө кайрылып атканда айттым го. Ар бир нерсенин өзүнүн белгиси болот. Эртең мынау таланын кыроо басып, каргалар келгенде кыш келаткан болот. Эгерде биздин кыргыздар көмүр издеп чыккан болсо, демек кече кар жааган болот. Чымчык сайраса, демек жаз келаткан болот. Мадумаровду каралап баштаса, демек шайлоо келаткан кендирлер. Ар бир нерсенин белгиси бар. Бизге бербей койду, жана Баткенде айттым эле мен. Бишкекте мен билем. Издештин кереги жок. Манас проспекти бар, Чүй проспекти бар, Совет көчөсү бар. Ошол жерлерге кимдин сүрөттөрү кайсы партия илинген болсо, демек ал ак үйдөн бата алган экен деп билем мен. Мына жолдо да көрүп атам азыр. Биз жана кайталагандай, кайсыл жерде жыйын өткөрсөк дагы, ошол жер биз үчүн ыйык. Ошол жер борбор, ошол жер Мекке болсун. Амин, ошондой болсун. Кийинки жылы ушул жерге ким буудай сепче дагы, арпа сепче дагы түшүмү мол болсун. Тойлорго буйрсун, жакшылыктарда жолугушалы. Аманчылык. Биздин катар саныбыз 8. Тапканыбыз 8. Телегейибиз 8. Рахмат. Ийгилик болсун. Бата берген аксагал бияка чыгасып жүрүш жерден бересизби? Урматтуу beylegen mana adım bütün Kırgızstan partiyasının mütölörün çiğdegen sözüden bazılarını düşünüp aldık. Bu kişilerin aytkan oyların benim düşünüğüm boyunca yaxşılıklı elge olgan mütülüklerdi bazılarını çeke turgan şunday partiya eken bular biz kollaşmamız gerek. Bireler biz emas, Allah Taala daim buların yanında bolup kolda uyuşsun. Hiç kaçan, hiç nerseden kam bolmasın. Urmatlı yoldaşlar. Kömür burumuzlar bu. Adakan Mırza bu Razakıt'ın yakın tuğanı, en yakın ırpağı hazır mana şu. Biz bunu kollasak, biz hiç kaçan jarılayız. Böyle özemez. Bardık, mana mükelerimenin bardığını bir de kollaşmamız gerek. Amin. Ana bu... Amin. Şurada bize kolla girek aytkenlerden bu kişiler taybay, çındıktı, hakikatlıklı ornatıyoruz degen tileklerden hiç kaçan adaşmasın. Allah bunlarga jar bolsun. Amin. Жақсылықтарда жолығалы. Rahmat. Canım benim babalar saktap gelgen aykır kırgız elden biz berekesin tөгüp turgan acayip basılan
Dagı bir jol assalamu aleykum urmаттуу туугандар, баарыңыздар көрдүңүздөр. Бул чогулуш Leylek районунун Исфана шаарында болду. Чыныгы лидер ушундай болот. Элдин баары бир жолу колун кармоого азыр.